солярканын кымбаттыгы болду. Ошону эсебинен техникалар кымбат иштеп атат. Мына ушундай солярканын кымбаттыгы бардык эле дыйкандардын быйыл капчыгын жукартты. Түшүм жыйноо мезгилида дизелдин кымбаттаганына туура келүүдө. Ага карабай турмуштук кирешесиз шалыга байланган дыйкандар азыр эгин жыйноо талаасында. Каарманыбыз Калбек Иманалиев да ушул тапта 80 сотук жериндеги шалысын жыйнап жаткан кези. Быйыл ушу акбулут жектим. Сорту кандай? Сорту Түркменаленге деп коет экен. 1-2 жылдан бери жаңы ел, урожайы жакшыраак экен. Baası 5-6 so'm qimmat ekan. Biroq yaxshi. Tushum yaxshi. Bizni dari qiynaydi, sayarka qiynaydi. Jin terim bayagı bizni yaxshi usul ele. Именно ошол Ширин айылныкы биздин жерибиз 4-сорттугуна байланыштуу. Шалдан башка эч нерсе болбойт. Кура огород кыла албайбыз. Потому что болотный жер, өзүңөр көрүп атасыңар. Только шал эгер түсө. Азыр мен билгенден ушу былтыркы эле сена, былтыр деле ушул убакта 70-80ден сатылган, азыр деле ошол. Бул дагы 5-10 күндүн ичинде массовый болот. Ошол учурда дагы арзандайт. 5-10 сомго чейин. Бир аз сактап сатсаң, 5-10 сом кымбат сатасың. Эми ага бизде мүмкүнчүлүк жок. Потому что дарыны вариантка алганбыз, мен өзүм кредитке алгам. Базардагы 27 сомдук, 32 сомдук дарыны 46 сомдон алгам. Ошого бериш керек. Комбайндарга нак бериш керек. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл шалыны ооруп жыйноо да кымбаттады. Азыр комбайнчылар 1 сотук жерди 200-250 сомдон ооруда. Дээрлик 20 жылдан бери техниканын жардамында шалы жыйнаган Абдыкадыр Меймановдун айтымында быйыл солярканын кымбаттыгы алардын негизги көйгөйлөрүнүн бири болууда. Биз эми башты 2 күндөй болуп калып чыкканыбызга. Техникалар ремонт кылып, эми 2 күн болуп чыкканыбыз. Солярка негизи кичине кымбат болуп атат да. Кен элдерде акча болбой, ошуна кылып эптеп куруп атабыз, 200дан тартып 250 дей. Жакшы бар жок. Ал эми Жалал Абад облусунда күрүчтүн мекени айтылган Кара Дарыя айылында бир топ дыйкандар быйылкы түшүмүнөн кол жууду. Анткени шалы себилген май айында дарыядан суу ташып, жалпы 700 гектардай жерди суу каптаган. Анын 81 гектарына шалы себилген болчу. Калган жерлер эгилүүгө даярдалган. 81 гектар жердин эгилип коюлган шалы жууп кетти да. Анын дагы 40 гектардан ашык жерди даярдап коюшкан эле шалы себе турган кылып. Майдын башында даярдап башташат эле. Мында жалпы жакындаштырып эсептегенибизде 7,5 миллиондой зыян келди айыл тургундарына. Ошону азыр бир 30% гана. Эми бул көп каражат талап калат да, кайрадан калыбына келтириш керек. Колунда барлар эптеп эгишти, калгандар калды ошол бойдо. Түшүмдүүлүк азыр эң эрте пышкан күрүчтөрдү жыйнап атышат. Түшүмдүүлүк жакшы экен. Гектарынан 5,5 тонна 6 тоннадан түшүм алып атабыз дейт. Эгерде республикалык бюджеттен селден коргоочу дамага каражат бөлүнүп жакшыраак. Селден коргоочу даманы узартып куруп алсак, быйылкы жылга дагы 15 миллион каражат бөлүп бер деп атат. Куруу иштери башталды. Азыр 120 метрге гана дама курулат экен. Селден коргоочу даманы дагы 4,5 метр жери бар. Курулуш зарылуу болгон. Эгер ошондо куруп алсак, анын артындагы жер кобосо алга келет дагы. Кайрадан айыл тургундары шалы эгишип, экономикалык көп пайда көрүшөт. Экинчи тараптан ошол селден коргоочу дамба курулган болсо, бул стратегиялык да мааниси бар. Себеби ошол дамбанын үстү менен Өзбекстан тарапы менен чек ара линиясынын демаркациялык бөлүгү өтөт. Ошол жерде демаркация болуш керек. Чек арадагы такталып калат эле. Селден коргоочу дамба курулганда. Жалал Абад облусунда күрүч негизинен 3 райондо өстүрүлөт. Анын басымдуусу Сузак районунда. Адистердин айтымында күрүчтү экспорттоого Жалал Абад облусунун потенциалы чоң. Облус элине жылына 10 000 тоннадай күрүч керектелсе, түшүм андан 7-8 тоннага көп өндүрүлөт. Чет жактан экспортко сунуштар жыл сайын келет. Бирок мында аны сактоого логистикалык борбор жоктугунан ишке ашпай келүүдө. Бибисара Орозалиева, Яхьяидин Боташев, 7 канал, Сузак району.